Кыргыз тили сабагы. Тема заттын иретин билдирген сөздөр. Балдар, сүрөткө көңүл бурабыз. Паровоздун канча вагону бар? Ооба балдар, паровоздун 3 вагону бар. Паровоздун 3 вагону бар деген сүйлөмдө заттын санын билдирип, канча деген суроого жооп берди. Түлкү, аю, карышкыр биринчи кабатта жашайт. Канчанчы кабатта жашайт? Биринчи кабатта жашайт. Бака менен коён экинчи кабатта жашайт. Үчүнчү кабатта чычкан жашайт. Чычкан канчанчы кабатта жашайт? Үчүнчү кабатта жашайт. Бул сүйлөмдөрдө заттын иретин билдирип, канчанчы деген суроого жооп берди. Заттын иретин билдирген сөздөр канчанчы, нечинчи деген суроолорго жооп берет. Алар сөз менен да, цифра менен да жазылат. Эгер цифра менен жазылса, өзүнөн кийин сызыкча коюлат. Мисалы, экинчи класс, 10 февраль. Салам, Мики. Сен поездке билет алдыңбы? Сени кандай кызыктуу саякат күтүп турат? Кайсы вагонго отурууну билбейсиңби, Мики? Кел анда, аны бирге табалы. Сенин билетиң канчанчы номер? Бул 5-чи номер. Кел санап 5-чи номерди табабыз. Бул 1-чи номердеги вагон. Бул 2-чи номердеги вагон. Бул 3-чү номердеги вагон. Бул 4-чү номердеги вагон. Бул 5-чи номердеги вагон. Ал сенин вагонуң, Мики. Поездеги окуя. Микки саякат жасоо үчүн поездге билет сатып алды. Поезддин 5 вагону бар. Биринчи номердеги вагон жашыл түстө. Экинчи номердеги вагон сары түстө. Үчүнчү номердеги вагон кызыл түстө. 4-чү номердеги вагон көк түстө. 5-чи номердеги вагон сары түстө. Миккинин билетинин номери 5-чи эле. Вагонго чыгып, саякаттоого жөнөдү. Текстти жазып, канчанчы деген суроого жооп берген сөздөрдү таап, астын сызгыла. Суроолорду берип көргүлө. Мелдеште Аман 1-чи, Асан 2-чи, Адыл 3-чү орунду алды. Сүйлөмгө суроо коюп, канчанчы деген суроого жооп берген сөздөрдү цифра менен алмаштырып жазгыла. Сүрөткө карап, сандын иретин билдирген сөздөрдү катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Суроо коюп көргүлө. Канчанчы деген суроого жооп берген сөздөрдүн астын сызгыла.